кодекстин бардыгын алып келдиңиздер. Бул эми концепциясы кандай кодекс болгон күндө дагы жоопкерчилик да, тоопкерчилик да сиздин мойнуңузда болот. Адилеттүүлүккө үмүт пайда болду деп мен айта албайм. Ошолор таңдап бир 10 чактын албасак, кадырды баарын четке чыгарып койгон болбойт да. Бирок алардын буга чейинки иштери более четкого понимания целей и задач закона было принято решение о внесении изменений в преамбулу с изложением названия следующей редакции. Ушул процедуралардын закондун ичине караштыралы. 2 жыл эле иштеп, анан биз жокко чыгарабыз да мыйзам. Андан көрө биз баягы элдин маалыматтык сабаттуулугун кантип өстүрөбүз, ошол жагын ойлобойлубу? Пришел к решению образовать согласительную группу для выработки согласованного варианта по законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты в рамках защиты прав участников уголовного судопроизводства. Ну, поэтому каждый использует. Я говорю еще раз, в законодательстве прописано, если... Башын айландырбасаңар, сөз эркиндиги боюнча эч кандай чектөө болгон жок. Ким каалаган сүйлөсүн, өзүнүн атынан сүйлөсүн, өзүнүн атынан өзүбүз. Депутаттар жөнүндө көп укуш, сындар айтылып, апшынадыр, эме андан кийин айтыңыз, андан кийин чыгып сүйлөңүз. Туура эмес ой пикирлер айтылып калышы мүмкүн. Бүгүнкү чейин болуп келген, bundan кийин дагы айтылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, буну ар бириңиздер жүрөгүңүздөр менен, терең ойлонуу менен чечим аласыздар деген ойдомун. Рахмат.